Ну, любимая просто топ. Топ. Реально я. Да? Джокер полузгая. Бивол таштап кеткенден кийин эмнеге мындай жинди болуп калдың? Анткени мен келесо жыланмын. Президентибиз да ОПГнын мүчөсү. Жана мен билем. Октябрь революциясын Тайчабаров уюшкан кылмыштуу топ менен байланышы бар деген шек менен кармалды. Ички иштер министрлиги мурда анын уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү менен байланышы бар деген шек менен жаранды кармады. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Учурда ал зарыл болгон тергөө иш-аракеттерин жүргүзүү үчүн тергөө кызматынын бөлүмүнө жеткирилди деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, жаран мурда парламентке ат салышуу ниетин билдирген, кийинчерээк анын уюшкан кылмыштуу топтун лидери Камчы Көлбаев менен түшкөн интернетке тараган соң БШК талапкер катары каттоодон баш тарткан. Буга нааразы болгон Тайчабаров соц тармакта түз эфирге чыгып өлкө бийлигин, анын ичинде Садыр Жапаровду Көлбаев менен байланышы бар деп айыптаган. Индиялык студенттер Баңгизатты интернет дүкөн аркылуу сатканын УКМКдан кабарлашты. Эки чет өлкөлүк кармалган, алар жашаган үйдө тинткенде 1 килограмм наша жана психотроптук препараттар чыккан. УКМК бул ишке тиешеси бар башкаларды да издеп жатат. Комитеттен Баңгизатты сактап саткандар үчүн 5-тен 15 жылга чейин эркинен ажыратуу, мүлкүн конфискация кылуу каралганын эске салышты. Оштун мэри Садыр Жапаров шаарга чоң көңүл бурганын айтты. Ош шаарынын мэриясы 2 кабаттан турган 75 орундуу Үмүт бала бакчасы пайдаланууга берилгенин билдирди. Бала бакчанын ачылышына катышкан шаар башчысы Жеңишбек Тоторбаев аталган бала бакча мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн акча каражатына курулганын белгилеп, президент Ош шаарына жакшы көңүл бурганын айтты. Мэрдин айтымында мамлекет башчысы калага жолдор үчүн 3 миллиард 200 миллион сом, мектеп балдар бакча үчүн 1 миллиард 300 миллион сом бөлдүрүп берген. Мындай эч качан болгон эмес. Бул урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтен Ош шаарына болгон урматы жана камкордугу деп ойлойм, деди Тоторбаев. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Белом покрывале января. Белом покрывале января. Своих ребят я молодые не вспоминал. Не прогадал. младший лейтенант милиции Тусуков. Вы знали то, что тонировать переднее лобовое стекло запрещено? Да, знаю. Қашан статья? 17. 17. Аз сізге тиешелі протокол жазылат, жана автоунааңыз айып короого кирет. Түшүндүңүзбү? Айып короого кирген себеби сиз деген автоунааңызга атайын кызматтардын сигналын коюп алгансыз. Түшүндүңүзбү? Мына көрдүңүзбү калган? Белом покрывале января. На белом покрывале января. Своих ребят я молодые не вспоминал. Туркия Нетаньяхуну камакка алуу ордерин чыгарды. Туркия Израилдин премьер-министри Беньямин Нетаньяхуну камакка алуу ордерин чыгарганын Daily Sabah басылмасы жазды. Мындай чечимди Стамбулдун прокуратурасы чыгарган. Нетаньяхудан тышкары дагы 36 адамга, анын ичинде Израилдин жогорку даражалуу саясатчыларына жана аскер кызматчыларына ордер берилген. Бул адамдардын баары Газа тилкесинде геноцид жасаган деп айыпталууда. Израиль мындай айыптоолорду четке кагып келет. Сентябрь айында Израилдин тышкы иштер министрлиги буунун адам укуктары боюнча кеңештин Израилдин Газа тилкесиндеги геноциди боюнча атайын комиссиянын отчетун бурмалаган жана жалган деп атаган.
Бул мактаныч эмес. Бишкек мэри тазалыктын кышкы даярдыгын көрсөттү. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жуншалиев тазалык ишканасы кышка толук даяр экенин билдирди. Жуншалиевдин баянама жасаган видеосун медианын маалымат кызматы жетектеген Айсулуу Касмалиева социалдык тармактагы баракчасына жарыялады. Анда мэри ишкананын жол тазалоочу техникаларын, кышында жолго чачыла турган тозду сактоочу кампаны көрсөтөт. Бул мактаныч эмес, бирок көрсөтүп айта турган нерселер бар. Мына бул кампа мен мэр болуп дайындалганы мынчалык көп инерттүү материалдар менен толтурулган эмес. Бул жылы биз кышкы мурунку кемчиликтерди эске алуу менен көптөгөн аракеттерди көрдүк. Бул бир эле кампабыз, деди Жуншалиев. Добуш сатып алууга шектелип, жогорку кеңешке талапкер кырмалды. Жогорку кеңештин депутаттыгына Кадамжай шайлоо округунан талапкер добуш сатып алууга шектелип кырмалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдирди. Маалыматка караганда 24 октябрда 45 жаштагы шайлоочуларга материалдык сыйлык жана убадаларды берип үгүт жүргүзгөн. Ал жолугушуу өткөрүлгөн жайдын чыгымдарында өз эсебинен төлөгөнү аныкталган. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, талапкерлерге башка жакка кетпөө тууралуу тилкат берилди. Тергөөнүн жүрүшү уланууда. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен уулум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам. Балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ушу баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар, ушу балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден суранарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт, ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон. Мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Мбанк кымбат деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги эдин салам дегендерден. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун, жардамыңыздарга чоң рахмат.